Тондар ассаламу алейкум. Жалпы катталуучулар, Нуркей YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы? Урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөр, өзгөчө авто сүйүүчүлөр. Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Буюрса бүгүн мен сиздерге ушу Бишкек шаарында Яндекс таксиде иш кандай болот? Ошол боюнча жакшылап көргөзүп берейин. Сиздер болсо жайлуураак отуруп алып, кеңири менен тамаша кылыңыздар. Бүгүн 26 число, 6 ай 2023 жыл. Бишкек убактысы боюнча эртең мененки саат 8:30. Буюрса, өзгөчө жаштар Москваны, Европаны, Американы эңсеп жүргөн биздин мекендештер, сиздер үчүн ушул сфера таксиде иш кандай болот? Мен сиздерге жакшылап бар жогуну көргөзгөнгө аракет кылайын. Анан өзүңүздөр карап көрө бересиздер. Анан колуңуздардан келсе, ушул Бишкекке келип, автоунааңыздар болсо, же болбосо арендага алып иштесеңиздер болот. Мен 2 күндөн бери мындай өзүм баягынтип кичине көнүп алайын деп 2 күн иштедим. Бисмиллахиррахманиррахим. Биринчи заказыбыз. Бирок алыстан берип койду. 2 күндөн бери өзүм иштеп, кичине өзүм колдорду үйрөтүп, жолдорду кичине баягы эс тутумубузга келтирип, баягындай мурда иштегенбиз, эми мурда башка, азыр башка. Чындыгында мындай Бишкек боюнча, Кыргызстан боюнча айта турган болсок, 3 жылдан бери мындай көрө элек болчу. Аябай өзгөрүү чоң. Ошон үчүн келиңиздер ошол эле Европаны, ошол эле Дубайды, ошол эле Американы мына Бишкек шаарында же болбосо Кыргызстанда чогуу курайлы. Анын үчүн только иштеш керек, уйкуну азыраак кылыш керек дагы, анан только мээнет кылыш керек туугандар. Ошондой. Так, бисмилла, биз кеттик энди акырын заказга бара берели. Поездка по Яндекс.Картам займет. Так, Исанова, да, получается? Да. Это тут, да? Угу. Все хорошо. Так, 236 сом. Так, проверка личности. Проверка личности өтүп коет. Заказ түштүлө отменить этип коюптур. Исановага келдик, 236 сом экен. Баса айта кетчү нерсе, тариф комфорт туугандар. Комфортно, сразу комфорт деп түшөт. Личность өткөрбөй туруп эле сразу. О, красныйды көрдүңүздөр да. Личность өтө элек, сразу заказ таштап атат. Бирок мындай элдер аябай эле өзгөрүптүр. Анан комфорт бизнесте в основном ошол орустар көбүрөөк экен. Мен ошол нерсени байкадым. Азыр дагы көрөбүз. Кеттик анда. Экинчи заказыбыз. Биякта эми чалайын дедим эле да. Чалайын десем, пассажир попросил ему не звонить дейт. Хорошо? Хорошо. Здесь? Прямо? Işte мындайраак остановкадан жылып алайлы. Бизде саламатсызбы?
Мен чалып эскертип коеюн дедим эле, мен просто операторым менен ролик сынбайт этип аттык эле. Так. Яка бурулабызбы? Спасибо. Сәне. Так, экинчи заказыбыз. Бизге сразу үчүнчү заказды таштады. Бул үчүнчү заказыбыз. Келатканда 4-чү заказды таштады. Азыркы заказ плюс 80 сом менен түштү. Южный магистралдан корпустан заказ түшүп, значит. Демек, корпустан заказ түшкөн дегендей. Да? На месте басабыз. Опа. Удачи, брат. Спасибо. Так. 4-чү заказды алып келдик. Сразу линияга коебуз. Плюс 10 сом. Пропускать этебиз. 96 калды. Продолжить. Давай. Комфорт плюс 20 сом. 3-2 километр. Пропустит без потери активности дейт. Алысыраак экен, муну дагы отменить этебиз. Плюс 10 сом. 5-й микрорайон. 2 километр, муну дагы отменить этебиз. 92 калды. Буну дагы отменить этебиз. Кандай отура берсең, ушинтип. Мына плюс 20 сом, мына нормальный. Кондиционер дейт. Кондиционер менде жок. Интернет менен GPS-ти өчүрүп коебуз. 722 сом 4 заказ менен 10 секунд. Вообще сонун. 1 саатта 722 сом. Москвада дагы ушундай болот. Эконом класста. Эми бuyakta плюс 30 сом. Ого, 4,5 километр. Пропустить. Алысырактан таштаганда баягы 1,4 километр. Мында интернет менен GPS-ти өчүрүп коебуз. Bir 10 секунд жетет интернет менен GPS-ти өчүрүп койсоңуздар. Заправканы башка бирөөгө биротола кылып алайлы. Бизде зананда интернетти өчүрө берип жарым саатка жабып койду. Баягы алысырактан заказ түшүп калса интернетти өчүрүп GPS-ти өчүргөндө баягы эме болот го, ушундай опыт бар эле го. Туугандар, эгер ошондой кылсаңыздар жарым саатка жабып коет экен. Азыр бизде 17 мүнөт убакыт калды. Аз 17 мүнөттө биз заправканы кылып алайлы. Күчтү жыйнап туруп, обедке чейин токтобой урабыз, буюрса. Бензиндин баасын айтып коеюн. Бензиндин баасы азыр 500 сомго канча литр келет көрөбүз. 92,55 сом 95 копейка экен. 500 сомго где-то 9 литр болуп калат ошондо азыр. Даже 9 литрге да жетпейт экен. Сегиз литр 940 грамм болот экен. Жүзүгө 18-10 ичкенде 100 километр жүрөбүз. Кеттик дальше. Так, бизге сервисти ачты, туугандар. Кеттик эми буюрса. Бул биздин 5-чи заказыбыз. Азыр кайра оңдо экен.
Южный магистрал жақтағы мындай қатты өзгеріп тұр. О, домдорды қарап. Южный магистралдың өйдө жағы бүтеле баяғы элитка болып кетті. Сон Қырғызстаныбыз өнүгүп өссүн туғандар. Өнүгүп өссүн дегендер бір-бірден лайк қойып қойыңыздар. Қараңыздарчы, сол жағында мындай сонун домдор түшүп тұр. Оң жақтарына жаңа ачылған парк. Футболный аянтчалар бар екен. Сол жақ, оң жақтағы парк жаңа ачылған. Белинскийге чейин бүт ушундай парктар. Много американский школ. Контракт $6000 ушундай болуш керек. Заказыбыз ушул жерден түштү, 7-чи заказыбыз. Китайстар шиба пиба деп азыр эмеден переводчиктен сүйлөшүп аттык. 30 аятаң долгий поездка. Долгий поездка түшөт экен бул жакта дагы. 30 километр. Чуйская область каяк деп түштү. Отмент этип койдук кайра. Шиба пиба деп китайлар. Анан да бир нерсени айтып коеюн. Комфортто без кондиционер бар, арзаныраак. Обычный эле комфорт тариф десек дейт. Анан кондиционер менен заказ кылып атканда карасаңыздар, кондиционерди включать этип койсо, заказ кылып атканда 100 сом кымбат болот. Ошондагы эгер жаңы иштеп аткандар болсо, мына силерге опыт катары айтып коеюн. Себеби чыгып алып кондиционеримди включать эт деп башыңа ооп берет. Анда жакшылап эле түшүндүрүп айтыш керек. Сиз обычный эле комфорттуу заказ кылдыңыздар. Кайра эле азыркы заказ түштү туугандар. Чуйская область, Аламединский район дейт, водопад дейт. Азыр могу капталдан эле чыгып кетет окшойбуз, могу кайсы эле? Кой таштан өтөт экенбиз. Татыр. Здравствуйте, а у вас кондиционер есть? Кондиционер есть, но не работает. Здесь рассматриваете ли вы такой вариант, если вы нас здесь около часика подождете, а потом отвезете назад, и за все вместе мы вам заплатим 2000 сом. Хорошо? Просто вам все равно назад возвращаться, так назад с нами поедете. Все вместе с вот этим заказом. То есть здесь 700 с копейками, еще плюс 1300. Так, биз азыр кыйла эле өйдөгө чыгып келдик. Бул жакта эс алганга сонун жер бар экен, анан өйдө жакты көрүнүп атабыз силерге азыр. Ошол илинип турган мостко барып, ошол жактан да бир сыйра көрсөтөбүз. Ал жакта бир 5-6дай адам жүрөт, барып көрөлүчү. Эмне бар экен ошол жакта. Сиздер менен чогуу көрөбүз. Бизден алыстабай видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Биз азыр ошол жакка чыгабыз. В общем, туугандар, бул жакка кирүү 500 сомдон экен ар бир адам. Эгер кааласаңыздар, сиздер да келип бул канат менен өтүп, тиягына чыгып, панорама дагы бар экен. Ал жактан сонун сүрөттөргө түшүп келсеңиздер болот. Мына ушундай негизинен бул деле бир өзүбүздүн Кыргызстаныбыз үчүн өнүгүүнүн бир түрү. Караңыздар, сонун жай. Биздин Кыргызстаныбызга мындай айтканда чет өлкөдөн туристтер келип, атайын мындай фотографтар менен келди. Мынакей азыр эле биз алып келген эки ушу Россиянын жараны окшойт сиягы. Булар дагы атай ушу фотосессия кылыш үчүн келиптир. Бул жерге туруп фотосессия кылышты. Эми бул жакта
ушул мостикке чыгып алып сүрөткө түшүп атат. Адрес боюнча навигатордон буюрса эмесин местоположениясын калтырып коебуз. Сиздер дагы келип бул жака сонун кадрларды кылып эс алып кетсеңиздер болот туугандар. Эми биз дальше өзүбүздүн жумушубузду кылайлы, кеттик анда. Туугандар, в общем бүгүнкү ишти жыйынтыктайт окшойбуз. Саат 3кө чейин иштедик. Жанакы Орусиядан келген туристтерди ошо Чуңкурчак жакка алып чыгып келдик. В общем, үшөчүк менен эсептегенде 1992 сом, почти 2000 сом. И плюс алар картага 1300 сом таштап берди, 3300 сом. Бул 3кө чейин. Эртең мененки саат 8:30 баштадыкпы? Канчада баштадык? 9га жакын баштадык. 9дан 3кө чейин. Ошондо 6 саат экен. 6 саатта 3000 сом иштеппиз. 3300 сом. Саатына 500 сомдон айландырса болот экен. Аракет кылып, тариф комфорттуу. Анан эгер кечке чейин иштей турган болсок, жакшы эле иштесе болот. 5000-6000ге чейин иштесе болот. Эртең менен 7ден кечки 7-8ге чейин иштесе, бир 6000-7000ге чейин иштесе болчудай экен. Эми таза катуу иштегенде. Анан средний иштегенде бир 5000 тегерек иштейт экен. Мен өзүм аягына чыгат элем, бошой албай аттым. Звоноктор болуп, эми видеолорум дагы аябай көп, ар жак бер жактан рекламалар болуп атат. Ошон үчүн ошону сиздерге эртерээк чыгарганы мен видеону жыйынтыктайм. Негизинен айтат элем, туугандар, достор, агалар, инилер, ошол эле чет жактагы акчаны ушул Кыргызстандан дагы, Бишкек шаарынан дагы тапса болот экен. Ошон үчүн баарыңыздарды ушул келиңиздер. Чогуу ушул Европаны, чогуу ушул Дубайды, ушул Бишкек шаарынан курайлы. Ушул Бишкек шаарында деле майын чыгарып иштесеңиздер, Кудайга шүгүр жакшы эле болот экен. Анан выкуп сурагандар аябай көп болуп атат, туугандар. Выкуп боюнча мен пока ишеничтүү адам таба элекмин. Ошол Сусарбек тууганыбызды чыгарганбыз. Андан бөлөк ишеничтүү бир мындай адамды таба элекмин. Эми Сусарбек братка мен өзүм ал баланы билем, Москвадан бери өзүм таанып келем. Ошон үчүн ал бала менен видео тартканбыз. Андан башкадан пока Кыргызстандан мен көрө элекмин, уга элекмин. Эгер көрүп билип калсам, сөзсүз чыгарам ал боюнча дагы. Ушундай. Келиңиздер андан көрө ушул Москва, жагы Америка, Европа дебей, Бишкектен дагы өзүңүздөрдүн ордуңуздарды тапсаңыздар болот. Бишкекке дагы өзүңүздүн, Кыргызстанга дагы өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошсоңуздар болот. Жогоруда видеодо көрдүңүздөр. Мини бизнес, кичи бизнестерди куруп ушул жактан дагы мындай тирикчилик кылса болот. Сиздерге мен Нурумбет Махаматалиев бар жогун көргөзүп бергенге аракет кылдым. Буюрса дагы чыгарабыз, сөзсүз чыгарабыз. Колубуздан келишинче. Эми убакытка карап көрөбүз өзүбүз дагы. Ушундай туугандар. Каналга подписаться болуп, коңгуроо басканды унутпаңыздар. Башка группаларга бөлүшүп коюңуздар. Айылда бизде ушу мен дагы убагында жүргөнмүн, ушу айылда каяка барып, кандай иш кылсам экен деп. Правам бар болчу. Машинени жакшы айдайт болчумун. Ошондо ушинтип ойлонуп жүргөнмүн. Где-то бир 24-25 жаштарымда. Ага чейин окудук. Ошондон кийин анан мындай ушул ой ар бир ушул кыргыз бир туугандардын оюнда болуш керек туугандар. Ошон үчүн мен сиздерге бар жогун көргөзүп бергенге аракет кылдым. Ийгилик барыңыздарга. Бисмилlah.